Шахты Жыргалаң айылында кар көчкү басып, каза болгон Чехиянын 4 жаранын тек жайы такталды. Ал арада Ысык көлдө туристтердин коопсуздугун камсыздоо боюнча жетекчилер чукул жыйынга чогулду. Ажылык сапарга канча каражат менен барса болот? Капчыктын калыңдыгы башка орунга чыктыбы? Бул тууралуу жаңылыктардын жүрүшүндө сөз кылабыз. Быйыл Кыргызстанда 2 унаа чыгаруучу завод иштеп баштайт. Бул жылы кыргыз-өзбек жана кыргыз-кытай унаа заводдору пайдаланууга берилет. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Быйыл Кыргызстанда 2 унаа чыгаруучу завод иштеп баштайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Агродиалог 2024 форумунда билдирди. Айтымында бул жылы кыргыз-өзбек жана кыргыз-кытай унаа заводдору пайдаланууга берилет. 31 августка чейин Кытай менен бирге электр унааларын чыгаруучу заводдорун ишке беребиз. Ал эми 1 майда кыргыз-өзбек заводдору иштеп баштайт, деди Жапаров. Кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакеев менен Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гамбаджавын Зандан Шатар эки өлкөнүн парламенттер аралык байланышын өнүктүрүүгө багытталган меморандумга кол коюшту. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, меморандумда Кыргызстандын жогорку кеңеши менен Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын ортосунда кызматташуу боюнча комиссияны түзүү маселеси камтылып, ар тараптуу алакаларды арттырууга багытталган ченемдер киргизилген. Анын ичинен тармактык комитеттердин депутаттык достук топторунун ортосунда тыгыз кызматташтыкты калыптандыруу жана эл аралык алакадагы байланыштарды чыңдоо тууралуу макулдашуулар белгиленген. Президенттин Ысык көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева туристтердин жана эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча чукул жыйын өткөрдү. Жыйында Айнура Султанбаева аймактагы акыркы окуялар боюнча тынчсыздануусун билдирди. Тактап айтканда, Каракол тоо лыжа базасында жолдун тайгагынан кырсык болуп, анын кесепетинен унаалар жабыркаган. Мындан тышкары Ак Суу районунун Шахты Жыргалаң аймагында 4 чет элдик турист кар көчкү алдында калып каза болгон. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аймактагы коопсуздукту чыңдоо боюнча тиешелүү кызматтарга тез арада чараларды көрүү боюнча тапшырмаларды берди. Шахты Жыргалаң айылында кар көчкү басып каза болгон Чехиянын 4 жаранынын тек жайы такталды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматында 25 февралда Чехиянын 23 жараны 2 топко бөлүнүп тоого лыжа тебүү үчүн чыгышкан. Тоодон 14 адамдан турган топ лыжа тээп келе жатканда кар көчкү жүрүп, баарын басып калган. Алардын ичинен 10 адам бирин-бири куткарып аман калган. 4 киши кардын астында калып каза болду. Так, место происшествия. Уже парни не выжили, 4 погибло. Большая лавина. И большая группа. Эс алуучулардын каргашалуу окуясы 25 февралда болгон. Чехиядан келген 23 жаран тоого лыжа тебүү үчүн чыгышкан. Алар түшүп келе жатканда кар көчкү басып калган. 19 киши бирин-бирин куткарып, аман калып, 4 киши каза болду. 4 болсо кардын астына чыга албай каза болуп калышканда. Аталган маалымат Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, учурда Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Туристтер 23 февраль күнү Чехия мамлекетинен тоодо лыжа тебүү максатында Жыргалаң айылындагы мейманканаларда жайгашкандыгы аныкталды. Эс алуучуларга көчкүнүн түшүүсүнүн ыктымалдуулугу жөнүндө маалымат берилген. Бирок алар укпастан өз билемдик менен тоого чыгып кетишкендиги маалымдалды. Кар алдында калгандарга куткаруу иштери убагында жүргүзүлгөн. Ал үчүн атайын техникалар тартылган. Ак Суу проводусуга келди, бүт баарын тастыктап, көрүп, калган туристтерден информацияларын алып, жыйнап эме кылышты. Эми ал иш-чараны алар өздөрү алып барышат андан ары. А биз деген ошол жерден сразу реакция кылып,
айыл өкмөттүн кызматкерлери, ошол жерде МЧС бар, МЧСтин кызматкерлери, токойчуларыбыз, жана ошол местный конок үйлөрдүн ээлери, гидтер, ошолор баары чогулуп келишип, баягы спасательный иш-чараны жүргүзүштү да. Бизде жанагы 700 взвод бар, тоо куткаруу взводу. Андан сырткары местный гидтерибиз бар. Анан ошондой болушту да. 10 күнгө жакын тынбай жааган суулуу кардан улам азыр Ысык Көл облусунун бардык аймактарында кар көчкү түшүүсүнүн ыктымалдуулугу бар экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Андыктан бардык бийик тоолуу жерлерде жашаган тургундарды алар сак болууга чакырат. Ысык Көл областынын мисалы үчүн айрым жерлеринде жолдорго чектөө салынган азыркы учурда. Ошол жолдор менен жүрүүгө баягы чакырбайт элек да. Бул көчкү баягы көчкүнүн качан жүрүп кеттерин мындай так айтууга мүмкүн эмес. Ошондуктан баягы ар бир адам өзүнө сак болуп, кар көчкү түшүүсү ыктымалдуу жолдордон жана ошондой эле айрым тоолуу жерлерде да кар көчкү жүрүшү ыктымалдуулугу бар. Ошого байланыштуу баягы жалпы журтту чакырат элек. Кар көчкү түшүү ыктымалдуулугу бар жерлерде жүрүүнү токтотууга же болбосо коопсуздук эрежелерин сактоого. Ал эми көчкү алдында калгандар чыгарылып, Сөөгү Каракул шаарындагы өлүкканага жеткирилип, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Алар 29, 30, 42 жана 46 жаштагы адамдар экендиги кабарланды. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн. Ысык Көл жана Нарын облустарындагы сугат жерлерин иштетүүнү өнүктүрүү долбоорунун алкагында Тоң районунун Үч-Коргон, Кочкор районунун Шамшы жана Жумгалы районунун Түгөл сайда 3 суу сактагыч курулат. Аталган суу сактагычтардын орточо кубаттуулугу 3,5 миллион куб метр болот деп эсептелүүдө. Ушул эле долбоордун алкагында Жетөгүз районунда Арабел суу дарыясынан Жууку дарыясына сууну которуп алуу каралган. Ошондой эле 125 километр жаңы ирригациялык тутумдарды куруу мерчемделген. Долбоорду ишке ашыруу үчүн ушул күндөрү Тоң, Жетөгүз, Кочкор, Жумгалы райондук суу чарба башкармалыктарына сугат системаларын тейлөө үчүн атайын техникалар тапшырылды. Алардын жалпы суммасы 87 миллион сомду түздү. Министрлик суу сактагычтардын курулушу менен фермерлерге сугат сууну жеткирип берүүгө кепилдик пайда болорун жана кошумча 6000 гектар жаңы сугат жерлери ишке киргизилип, 14600 гектар жердин сугат суу менен камсыз болуусу жогорулай тургандыгын билдирди. Бул аталган эки облустагы суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ысык Көл жана Нарын облустарындагы сугат жерлерин иштетүүнү өнүктүрүү долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы менен Сауд өнүктүрүү фонду каржылоодо. Анын бюджетинин суммасы кабарланган жок. Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сугат суу тартыш болууда. Быйыл да сугат мезгили башталгандан тартып эле жергиликтүү дыйкан фермерлер суунун тартыштыгына байланыштуу маселе көтөрүп, көптөгөн эгин талалары кургап кеткенине даттанышкан. Сугат суунун жетишсиздиги өзгөчө Чүй жана Талас облустарында дагы курч болуп турат. Ысык Көл облусунда айыл чарба кооперативтери жанданып ага ыктагандар арбын. Ак Суу районунда тургундар биргелешип түзгөн жааматтардын саны жалпы 26-га жетти. Аларга мамлекет тарабынан да колдоо көрсөтүлүп, сапаттуу үрөн, айыл чарба шаймандары жеңилдетилген шартта алынып берилген. Акчий айылынын жашоочулары эмгекчил келип, дыйканчылык, мал чарбачылыкты жакшы өздөштүрүшкөн. Тоолуу аймактагылар мындан 3 жыл мурда биргелешип айыл чарба жааматын түзүп, айыл элин сапаттуу үрөн менен камсыздоо, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн оруп жыюуда көмөктөшүүнү колго алышкан. Жааматтын иши колдоого алынып, мамлекеттен атайын техникалар лизингке берилди. Дыйкандар азыр жазгы талаа иштерине камылга көрүп жатышат. Пресс подборщигибиз бар, экспорт пресс дегенге. Анан кукуруза чапкан сүрөтмө комбайн келген, ошонубуз бар. Кун келген кунубуз бар. Анан могу лизингке Кытайдын трактор Ловал деген коңтормо сокосу менен. Өкмөткө да ыраазычылык билдирем, ушу жакшы колдоп эметип берип атат.
дагы деле биз кичине дагы деле муктаждыктар бар да эми могу техникаларды койгонго орунубуз жок. Ошо көрүнгөн жерде да коюп атат. Ошол кооператив кылышып алдык, иши арабыздан өзүбүзгө кичине жеңилдиктер болот экен. Кичине өзүбүзгө арзан айдап, арзан иштетип, ушу техникалар арзан эметип, анан өзүбүз да ушу өндүрүп, өстүрүп кетсек деген кооперативди астта көп максаттар бар. Жамааттагылар буудай, арпа, жүгөрүнүн сапаттуу өрөндөр менен камсыз болушкан. Жамаат жаңы түзүлгөндө 22 гектар аянт жерди иштетип келсе, быйыл аны 66 гектарга арттыруу мерчемделүүдө. Ошондой эле дыйкандар өсүмдүктүн жаңы түрлөрүн киргизсек деп турушат. Мамлекет тарабынан үрөндөн колдоо болду. Былтыр ошо Россиядан келген элитный үрөндөрдөн алып 30 гектар күздүк сепкенбиз. Жазга даярдык катары мына арпаларыбызды тазалатып койгонбуз. Бизге основной ошо тоют катары арпа себилет, мына буудайларын тазалатып даярдап койгонбуз. Анан беде үрөндөрүбүз даяр. Кукурузанын үрөнүн биз сатып алабыз. Кукурузанын үрөнү дагы келген, бирок ал башка складта. Кооператив сүт багытындагы асыл тукум уйлардын санын арттырууну да колго алган. Мындан улам мамлекеттин көмөгү менен 3 баш швиц тукумундагы уйлар алынган. Ага кошумча жем майдалоочу сан аппараттар менен камсыз болушту. Мындай тукумдагы уйлар биздин шартка ыңгайлуу болуп, сүтүнүн майлуулугу да жогору келет. Ошондой эле өзгөчө камкордукту талап кылгандыктан алар үчүн чыктуу тоютта дыйкандардын өздөрүнөн даярдалат. Бул уйлардын айырмачылыгы эми боюнун бийиктиги, сүттүүлүгү биздин уйлардан айырмачылыгы бар экен да. Анан азыр уйларды саабатабыз, музоолоруна беребиз. Андан тышкары биздин өзүбүздүн кооперативге ошол ашкан сүттөрүн төгөбүз, өткөрөбүз. Ал акчаны болсо өзүбүздүн кооперативге керектейбиз. Бул кооператив менен биргеликте иштеш аябай жакшы экен да. Ынтымакта иштеп жатабыз буюрса. Эми акырындык менен Кудайым буйруса баары жакшы болуп келатат. 10 кишиден турган кооперативдин иши илгерилеп, мүчө болгондордун саны азыр 15ке жеткен. Биргелешип иштегиси келген дыйкандар да көбөйүп жатат. Ал эми Ак Суу району боюнча азыркы тапта 26 айыл чарба жааматтары иш алып барат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Сот Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын жетекчилерине карата баш коргоо чарасын тандады. УКМК тарабынан Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу боюнча дирекциясында текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада аймакта чарбалык иштин өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген каражаттарды негизсиз бөлүү жана максатсыз пайдалануу боюнча бир катар фактылар аныкталды. Балыкчы шаарында бетон заводун курууга 5 жылдык мөөнөткө 6 миллион сом үстөксүз суда бөлүнүп, бирок насыя алуучу каражатты максатсыз пайдаланылган. Негизсиз берилген пайызсыз судалардын жалпы көлөмү болжол менен 31,5 миллион сомду түзгөн. Атайын кызмат билдиргенде 2024 жылдын 21 февралында кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын директорунун орун басары жана бөлүм башчысы кармалган. Алар Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Каракол шаардык сотунун тергөө судьясынын 2024 жылдын 22 февралындагы чечими менен УКМК Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын тергөөчүсүнүн арызы канааттандырылды. Айыпталуучу Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын директорунун орун басары тергөө аяктаганга чейин 2 айга чейин камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы кабыл алынды. Ал эми бөлүм башчысына карата үй камагы канааттандырылды. Орус өкмөтү 6 айга бензин экспорттоого тыюу салды. Бул чара 2024 жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирерин орусиялык маалымат каражаттары жазууда. Маалыматка караганда күйүүчү, майлоочу майларды экспорттоого убактылуу тыюу салуу суроо талаптын сезондук өсүшү менен байланыштуу. 21 февралда Орусиянын вице-премьер-министри бензинди экспорттоого убактылуу тыюу салуу сунушу менен кайрылган. Ал жакын арада ички рынокто күйүүчү майга болгон суроо талаптын жогорулашынын сезону башталарын. Бул жазгы талаа жумуштары учурунда мунай иштетүүчү заводдордо пландуу оңдоо иштерине ошондой эле жайкы эс алууларга байланыштуу экендигин белгилеген. Документте белгиленгендей,
Евразия экономикалык биримдик аркылуу экспорттоолорго тыюу салынбайт. Анын ичинде биримдиктин башка өлкөлөрүндөй эле Кыргызстанга да таасирин тийгизбейт. Мусулманчылыктын бир парзы бул Меккеге баруу болуп саналат. Бирок баарынын эле барганга эле шарты боло бербейт. Жылдан жылга ыйык зыяратка баруунун акысы дагы жогорулап жаткансыйт. Өткөн жылы Ысык-Көл облусунан 78 адам ажылык сапарга барган болсо, быйыл 50 киши барат. Болжол менен майдын ортолорунда сапарга чыгуу пландалып жатат. Аталган сапарга канча квота бөлүндү жана канча каражат сарпталат, кабарчы кийинки материалда айтып берет. Быйыл ажылык сапарга баруу акысы бир адамга $3750 түздү. Буга чейин зыяратчылар РСК банкка $2000 төлөгөн болсо, эми калган $1750 27 февралдан 4 мартка чейин төлөсү керек. Биринчиден албетте ажылыкка барыш үчүн албетте шариятта деле кимдин кудурети жетсе, кимдин күчү болсо, акчасы болсо, ошо гана барыш керек да. Анан карыз болуп, тияктан бияктан акча издеп убагында таап алым деген шарт болбош, сөз болбош керек да. Анан өткөн жылы Ысык-Көл облусунан ошондой кезекте тургандар, биринчи кезекке киргендер ошол 80ге жакын адам кирген болчу. Ошон үчүн ар кандай түрдүү себептерден барбай калгандар да болду. Бирок жалпысынан ошол 78 адам 2023-жылы аман-эсен ажыга барып келишти. Быйыл болсо 2024-жылы ошол ажылыкка каттоо 23 жылдын 9 ноябрынан 20 ноябрга чейин каттоо башталган болчу. Кандай ошо Ысык-Көл облусунан 55 киши катталган болсо, ошонун 5 кишиси жана 6000 кишилик каттоого кирбей калган. Себеби кечирээк төлөп калган. Алар себеби ал жерде мындай адамды алдыга жылдырып кой деген нерсе жок, тааныш билиш деген нерсе жок. Ошол ким банкка кайсы күнү, кайсы саатта, кайсы секунд төлөгөн болсо, ошо квитанция менен компьютерге аталат да. Кыскасы, ошол Кудайым буйрса, Ысык-Көл облусунан быйыл 50 киши ажыга барууга даярданып аттанып турушат. Ал эми мусулмандар календари ай календарына негизделген. Ошондуктан Рамазан айынын башталышы жана бүтүшү жыл сайын өзгөрүп турат. Азыркы учурда кошуна мамлекеттердин дин аалымдары менен кошо сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылат. Орозого аз калганда так датасы белгилүү болоорун Ысык-Көл облусунун казысы билдирет. Орозо айдын жаңылышы менен башталып, айдын жаңылышы менен кайра орозо бүтөт. Кудайым буйрса, бул да календар боюнча, бул так маалымат эмес. Ушул 10 марттын ар жак бер жагы 1 күн, 2 күн айырма болушу мүмкүн. Мурунку жылдарда ошол бир аз кошуна мамлекеттер менен дагы айырмачылыктар болуп калган күндөр болчу. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошол кошуна мамлекеттер менен биздин муфтият аябай тыгыз иштешип, ошол күндү биргеликте такташып, бирге баштап, бирге бүтүргөнгө аракет кылып келатышат. Белгилей кетсек, быйыл Меккеге зыяратка 6060 кыргыз жараны баруу мерчемделген. Былтыр 6000 квота бөлүнүп, зыяратчылар $3900 төлөшкөн. Өткөн жылы Ысык-Көл облусунан 78 адам ажылык сапарга барган болсо, быйыл 50 киши барары күтүлүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык-Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Тоң районунун Алабаш айылынын тургундары жер иштетип дыйканчылык менен алектенүүнү колго алышкан. Айрым жашоочулар өз каражаттарына күнөөскана салып, жер жемиштин түрүн өстүрүп келишет. Өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн органикалык жер семирткич дагы даярдайт. Алабаш айылынын тургуну Улан досу экөө 3-4 жылдан бери чакан күнөөсканага бадыраң помидор өстүрүп келишкен. Бул жылы ал жайды кеңейтип, Кулпунайдын альбион түрүн өстүрүүгө түштү. Кулпунайдын бул түрүн Борбор калаадан 200 түп алып келишкен. Алар жашаган аймак суук келгендиктен катаал шартта өсүп кетүү жөндөмдүүлүгүн сыноо иретинде алгач аз көлөмдө отургузуп жатканын айтат. Кызыгуу болуп ушуларды өстүрүп атабыз акырындан. Элдер дагы ошо таза химикатсыз өстүрүп атам. Дары-пары колдонгон жокмун. Урушной эле отоп, ошо урушной сугарчымын. Эми азыр буюрса, о паровойлорун кайра жаңыртып коюп атабыз. Ошо карап дагы капельный неме коебуз. Тамчылатып сугаруу коебуз. Биогүнү сөндүргөнгө дагы 1-2-3 киши камсыз болот эле жумуш менен. Элдерге деле жакшы болмок.
ошол биз да эки жакка чыкпай ушуну эле эмгектенип ушу элдерге таза тамактануу тамак эме жесин деп ошого иштеп атабыз. Күнөзкананы бардык шарт менен колго жасап алышкан. Ичинде от жагуу ыкмасы менен жылый турган жылытуу системасы да орнотулган. Ал эми өсүмдүктүн түшүмүн арттыруу максатында сөл жаандын жардамы менен даярдалган органикалык жер семирткичтерди колдонуп жатышат. Калифорниядан келген сөл жылан ушуга кызыгып калып 150 килограммдай алдырткам. Ошону азыркы күндө багып жатабыз. Бул сөл жылан берки сөл жыланда кетип калбайт. Азыктарды бул эменин картошконун кабыктарын, алманын таштандыларын ушуларды жейт экен. Гумус чыгарат экен, экологически таза экен гумусу. Аны биз ошо помидор бадыраңдарга, көчөттөргө колдонуп келатабыз. Телевизорлордон көрүп, ушуну алып келгенбиз. Ушул 200 000 сомдун тегереги болду, алып келип орнотконбуз. Ушулардын баарын бир салап бөлүп келгенбиз, жасалып турган жеринен. Анан кайра ушудан курадык, үй-бүлөдөн арткан актага ушуну алып келгенбиз. Ушул жака үрөндөрүн алып келип, сөл жаан алып келип биогумус өстүрүп, ошол биогумус менен пайдаланып, ушул өсүмдүктөрдү өстүрүп атабыз. Дыйкандар отургузуп жаткан кулпунай дандуу келет. Түшүмдүүлүгү да мол болуп, жайдан күзгө чейин мөмө байлайт. Элеттеги күнөзканалар Киреше булагы менен бирге жашоочуларды табигый азыктар менен камсыздоого өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Үй жаныбарларынан жуккан оорулардын алдын алуу максатында Ысык Көл районунда тиешелүү мекемелер аймактагы айыл тургундары менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүп жатышат. Кененирээк кийинки сюжет. Ысык Көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун демилгеси менен Ысык Көл районунун аймагында үй жаныбарларынан жуккан оорулардын алдын алуу максатында ветеринария кызматы менен биргеликте ар бир айылда түшүндүрүү иштерин камтыган семинар өткөрүшүүдө. Кезектеги семинар Ананьев айыл аймагында уюштурулуп, анын жүрүшүндө адистер айыл тургундарына, мектеп окуучуларына эхнококоз өңдүү үй жандыктарынан, анын ичинде ит мышыктан жуккан оорулар жана биринчи кезекте сакталуучу гигиеналык эрежелер туурасында кенен айтып беришти. Силер вакцинация биринчи иммуноглобулин алыш керек. Андан кийин назначение беришет ошол хирургда. Биринчи первый день, андан кийин 3 күндөн кийин, 7 күндөн кийин, 14-21 деген күндөр бар. Анан 1 айдан кийин. Ошол формалар бар. Условный форма, безусловный деген. Безусловный бул ошо өтө мындай коркунучтуураак жагы. Ошол вакциналарын алыш керек. Андан кийин антирабический вакцинаны биз тараптан берилет. Ар бир хирургический кабинетке кечкисин, түнкүсүн, эгер случай кечкисин, түнкүсүн капкан убакта силер деген тез аранын ичинде, больницанын ичине жанагы стационарга барышыңар керек. Аяка да биз беребиз. Түнкүсүн ошолор саят. Күндүз болсо хирургический кабинет поликлиникага барасыздар. Үй жаныбарларынан жуккан оорулардын алдын алууга багытталган иштин жүрүшү айыл тургундарынын үйлөрүнө баруу менен уланып, жеринде иттин ээлерине оорулардын алдын алуу үчүн кайсыл учурда кандай дарыларды берип, санитардык абалды туура сактоону түшүндүрүп беришти. Аны азыр бул итке таблетка берип атабыз. Кел бизге итти кармасаңыз. Ит таблетканы жеп алды. Ысык Көл райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана ветеринария кызматынын адистери андан соң Ананьев айыл аймагындагы Сибирь жарасы катталган очоктордун абалын текшеришти. Адистердин айтымында Сибирь жарасы же күйдүргүнүн эски очокторун түп тамыры менен жок кылуу мүмкүн эмес. Алар жер кыртышында кеминде 100 жылдан ашык сакталат. Мындай кооптуу жерлер адистер тарабынан дезинфекцияланып, топурак кыртыштын үлгүсү лабораториядан өткөрүлүп турат. Биздин Ысык Көл районунда 6 айылда 11 Сибирь жарасынын очогу бар. Анын ичинен Ананьев айылындагы бир очоктордун бири. Мунун негизинде бул очокту жылына айыл өкмөткө караштуу ветеринардык врачтар 2 жолу жазында күзүндө булар дезинфекция иштерин жүргүзүп турушат. Жана биз дагы жазында күзүндө топурактарын алып противочумный станцияга жеткирип турабыз.
Адистер иштин жүрүшүндө таштанды ташталуучу жайлардагы абал ал жерге өлгөн жандыктардын ачык жерге ташталышынын кооптуулугун айтып коңгуроо чалышууда. Айыл аймактарда бек-кары чуңкурларынын болушун да талап кылышууда. Бостери айылындагы таштанды таштоочу жай жана ал жердеги өлгөн жандыктарды өрттөөчү бардык талапка жооп берген крематорий башка аймактарга үлгү болуусу керек экенин билдиришти. Да киле 2 метр казып эле өлгөн малды иттерди ошол жака эле көмүп салышат. Ал деле туура эмес. Мына момунда крематорий болсо, ошо өлгөн мал болобу, атылган иттер болобу, ошол жака келип, адистер келип өрттөшөт. Бетонированный 12 метр ылдый казылган, үстү жабылган яма беккери бар. Ошо тура болушат. Ошол жактан иттерди, жана өлгөн малдарды ырыткандан кийин үстүнөн жанагы гашыны известь менен же хлорканы ырыткандан кийин аяктан үстүн жапкандан кийин аба жетпегенден кийин брожение болот. Ошондон кийин сөккө чейин терисинин баары жоголот. Ошон үчүн ылдый болуш керек. Өзүнүн эрежеси бар. Акыркы жылдары үй жаныбарларынан жуккан оорулардын саны кескин өсүүдө. Адистер тиешелүү бардык иштерди шарттоо менен бул багыттагы жоопкерчиликтүү мамиле менен оорулардын алдын алууга болоорун билдиришет. Асель Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Кажысай айылындагы Пушкин атындагы мектеп гимназиясында милициянын жаш достору аталышындагы рейдтик иш-чара уюштурулду. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери окуучуларга жолдо жүрүү эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Тоң районунун Кажысай айылынын Пушкин атындагы мектеп гимназиясында милициянын жаш достору окуучуларга жолдо жүрүү эрежеси боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Жолдо өзүн туура алып жүрүү тартибинен сырткары окуучулардын жүрүм туруму дагы көзөмөлгө алынды. Бул рейдтерде биз окуучулардын формасын, тазалыгын, күндөлүктөрүн, китептерин карайбыз. Анан ошондой эле бүгүнкү иш-чарада биз башталгыч класстын окуучуларына жолдо жүрүү эрежелери боюнча тааныштырдык. Жолдон кандай өтүш керек, эрежелерди сакташ керекпи, ошолор боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясы окуучулар менен тыгыз иш алып барып келет. Окуучулардын жолдогу коопсуздугунан тарта жол белгилерине дээре окутуп, жолдо жүрүү эрежесин так сактоо менен кырсыкты алдын алуу мүмкүн экендигин белгилейт. Аймакта 3 айылды тейлейм. Бүгүн Пушкин мектебинде рейд иштерин жүргүздүк. Байма-бай өткөзүп турабыз мектепти. Рейд иштерин, жол эрежелерин өткөздүк. Бул Кажысай мектебинде 860 бала бар. Балдарды эртең менен эртең эле биз пешеходдон өткөзөбүз келип. Рейд иштерин балдар менен, милициянын жаш достору менен биргеликте рейд иштерин өткөзүп, бул мектеп тынч. Балдар да үйрөнүп калды, эртең менен эртең эле пешеходдон өткөзүп, иш-чараларды байма-бай өткөзүп турабыз. Бүгүн биз деген ЭДН кызматкерлери менен иш-чара өткөрдүк. Мектептеги класстарды текшерип, китеп күндөлүктөр толук бекенби, чач, тырмактар текшердик. Башталгыч класстын окуучуларына жол көрсөтүп, жол эрежелерин көрсөтүп, айдоочуларга эскерттик. Милициянын жаш достору окуучулардын саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн кам көрүп түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келет. Кырсыктын санын азайтууда айдоочу жана жүргүнчү жол эрежесин бирдей сактап, белгиленген тартипке баш ийүү зарылчылыгы башкы орунда турат. Мергүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң району. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.